Айбек Алтынбеков эң негизги маселени берсе, суроону биздин Госкомгеология туура эмес жооп берип койду. Ал мыйзам 2014-жылы өткөн, биз демилгелегенбиз. Биздин чек арадагы дарыялар аркылуу өтөт. Ошондо биз тарап шагылды каза берип, 30 гектар жер коңшу өлкөгө өтүп кеткен. Суверенитет өтүп кеткен. Ошондо мыйзам демил чек аранын радиусунда 500 метр ошол шагылдарга лицензия берилбесин деген закон чыккан. Закон бар, силер аны көзөмөлдөбөйсүңөр, бүт бүгүн Васильевка айыл өкмөтүндө, Октябрьский айыл өкмөтүндө, Гросс айыл өкмөтүндө бүт бар иштеп атат. Эмне үчүн силердин ошол лицензиясын жокко чыгарып, эмне үчүн мыйзамды аткарган жоксуңар? Экинчи, Мирлан Исакбаевич менен Кожобек Жачебович бир эле нерсени айтып атат. Кыргызстанда 1000ден ашык лицензия берилген. Жер үй 4 миллиард доллар турат. Биз 100 миллион долларга сатканыбызга сүйүнүп атабыз. Бозумчак эч киреше бербейт, дивиденд бербейт. Алтын кен дивиденд бербейт салыктан башка. Кумтөрдүн тагдыры түшүнүктүү. Казарман токтоду. Ошон үчүн азыр геология комитетине жаңы жетекчи келди. Биз бир инвентаризация кылбайлыбы? Канча генибиз бар экен? Бюджетке канча алат экенбиз? Парламенттик угуу кылып, анан ошондон чыккан жыйынтыгын ушу мыйзамга киргизбейлиби? Себеби Кыргызстандын эң кирешелүү тармагы азыр эң чыгашылуу тармакка айланып калды. Кыргыз алтын банкрот азыр. Ошон үчүн ушундан бери жыйынтык чыгарып жаңы жылга чейин парламенттик угуу кылып, өкмөттүн ошол боюнча концепциясын, стратегиясын угалы. Биз 3 жылдан кийин карызды төлөп баштайбыз. Кенден башка эмне менен төлөй алабыз? Эчтекебиз жок. Ошондуктан урматтуу депутаттар, бул стратегиялык маселеге, маанилүү маселеге биз стратегиялык мамиле кылсак да